Ассаламу алейкум айымдар жана мырзалар, назарыңыздарга Ош шаарынын Тагдайреги Алымбектатка 69 дарегинен 14 кабаттуу үйдүн 14 кабатынан 3 бөлмөлүү ПСО вариантында үйдү назарыңыздарга сунуштайбыз. Үйдү эгер кааласаңыз сизде автоунаагалар бар боло турган болсо, автоунаага алмаштырып алууга да толугу менен мүмкүнчүлүктөр бар. Үйдүн коросуна келе турган болсок, бул жактан унаа кире турган жайлары бар. Сиз сатып ала турган батир ушул жерде жайгашып болот. Унаа токтоо үчүн эгер кааласаңыз навестерди да өзүнчө сатылат экен. Үйдүн жылуулугуна өзүнүн жергиликтүү котелный бар экен. Бул жерден отту жага турган болсо, ушул жерге үйдү толугу менен жылуулук берилет экен. Үй толугу менен борбордук коммуникацияларга уланат. Азыркы учурда газ түтүкчөлөрү киргизилиптир, бирок бул үйгө газ бериле элек. Качан гана 60-70% адамдар кирип жашап баштагандан кийин газ берилет экен. Азыр учурда 40-50% кирип жашап жатыштыр. Айрым батирлерде оңдоп түзөө ремонт иштери жүрүп жатат. Бул жерде биринчи, экинчи кабаттары соода түйүндөрү болуп калат. Аны да эске аласыздар деген ишеничтебиз. Үйдү эгерде сизде автоунаа боло турган болсо, автоунааңызды үйгө алмаштырып алууга да толугу менен мүмкүнчүлүктөр бар. Ал жагында эске аласыздар. Эгерде үй сатат элем дей турган болсоңуз, ушул эле номурга кайрылсаңыз, сиздин үйүңүздү акысыз жарнамалап, видеого тасмага түшүрүп, интернет баракчаларына, соц тармактарга акысыз чыгарып берүүгө 1 ай бизде учурда акция жүрүп жатат. Аны да эске аласыз. Эгерде айрым үй эсиңиздерге сала кете турган болсок, айрым үйлөр ушундай тасмага тартылбай, съемкага тартылбастан туруп дароо сатылып кеткен үйлөр болот, арзан үйлөр. Андай үйлөр дароо бизде алгач биринчи WhatsApp каналыбызга чыгат. Ал жактан да үй алууну көздөп турган болсоңуз, ошол WhatsApp каналыбызга катталып алсаңыз, ошол жактан алгачкылардан болуп күзөтүп турган болосуз үйлөрдү, арзан үйлөрдү. Анда эмесе биз үйдүн ичинен дагы сиздерге көргөзөтөлү. Лифт туугандары 13-чү кабатка көтөрүлөт. 13-чү кабаттан 14-чү кабатка чейин тепкич менен чыгасыз. Бул жерде өрт коопсуздуктар толугу менен алдын алынган. Подъездин үйдүн алды жагы, аркасы жагы ушундай болуп калат. Ош бул жер баарыңыздарга белгилүү автобекет, ар жагы Өзбекстан, бул жагы ХБК, Манас ата кичи району болуп калат. Анда эмесе биз үйгө келе турган болсок, үйдө акылдуу датчиктер иштеп турат. Өрт коопсуздуктары толугу менен алдын алынган. Бул подъездде, бир подъездде негизинен жалпысынан 5 квартира бар, 5 батир бар. Оң жагыңызда 3 батир, бул жагыңызда 2 батир. Сиз сатып ала турган батир ушул жакта болуп калат. Мынакей көрүп турасыз. 14-чү кабатка көтөрүлгөндө биз үйгө келе турган болсок, батирди 2-3 жеринен кулпулоого болот. Негизинен үйдүн эшиги стандарт эле, жөнөкөй эшик. Ого өтпөс брон эшик эмес, жөнөкөй эле эшик. Желдетүү системалары толугу менен иштеп турат. Бисмилла деп үйгө башпага турган болсок, үйдүн күтүү залы абдан кенен, көрүп турасыздар, аябай эле чоң. Буну өзүңүздүн табитиңизге жараша оңдоп түзөөдөн өткөрүп аласыз. Дароо эле потологуна келе турган болсок, үстүнө ОСБ ташталган, анан жылууланган, мондай термо болуп мындай. Анын үстүнөн анан тинике басылган. Эч кандай жайындаса өтө эле ысык болуп кетпейт, көрүп турасыздар. Үйдүн жалпы аянты 110 квадрат метрди түзөт. Бисмилла деп биз алгач биринчи бөлмөлөрдөн бет маңдай, эштен бет маңдай кирип келгенде, бу жерге кааласаңыз электр чогулуулар тартылган. Үй толугу менен борбордук коммуникацияларга уланат. Азыр газ түтүкчөлөр да киргизилиптир. Отоплениясы болсо местный котел болот экен, көмүр жагат. Ушул жерден ушул гана үйгө берет жылуулукту. Бисмилла алгачкы бөлмөлөргө башпага турган болсок, бул бөлмө балдар бөлмөсү болуп калат, көрүп турасыздар. Балдар бөлмөсү да абдан кенен, үй толугу менен газоблок менен тургузулган. Сапаты ортодон жакшы дейли. Ушул эле бөлмөдөн конок бөлмөсүнө өтүп кете турган эшиги да болот. Анан терезеси бул жерге өзүңүз каалагандай. Ушул эле бөлмөдөн конок бөлмөсүнө өтө турган болсок, конок бөлмөсү панорамалык көрүп берип турат. Келечекте эгерде бул үйдү сатып ала турган болсоңуз, Ош Сити сиздин алаканыңызга салып койгон эле көрүнүп турат. Көрүп турасыздар. Ош Сити курулуш компания, Ош Сити дагы абдан кызуу жүрүп жатат экен, иштер көрүп турасыздар. Канча бир 6-7 кабатка чейин көтөрүлүп калыптыр учурда. Бул жер эки жолдун кесилиши болуп калат. Курман-Жандатка көчөсү жана ошондой эле мынау алдынан келген көчө Алымбектатка көчөсү. Мына бүтө өрүшү Курман-Жандатка көчөсү, Алымбектатка көчөсү. 1 чакырымдай жүрө турган болсоңуз, Өзбекстандын чек арасы болуп калат. Достук өткөрмө пункту болуп калат. Бул жагы барыңыздарга маалым, объездной жол болсо базарга өтүп кетүү, андан нары Ошуна тетиктер базарына, NSI, Западный, деги эле келечекти көрө алган адам бул үйдү ойлонбостон алат деген ойдобуз.
Мынакей конок бөлмөсүнүн коопсуздук үчүн пожарный ход да калтырылган. Пожарный ход кыргызчасы кандай болот? Ой пикирге да жаза кетсеңиздер болот. Терезелер толугу менен тургузулган пластиктен, алюминден. Биз ушул эле бөлмөдөн эчтен кирип келгендеги бөлмө же болбосо ушул эле бөлмөдөн дагы өтүп кетсеңиз, кааласаңыз жаап алсаңыз болот. Ата энелердин уктоочу бөлмөсү катары пайдалансаңыз да болот. Өзү үйдүн кожоюну план кылып аткан экен, мына бул ортодогу дубалды бузуп салып, ушул жерге же болбосо мебель орнотуп, мына бул спальныйды, душту ушул жака, эшигин ушул жака каратам деген планы бар экен. Эгер өзгөртөм десеңиз, ал да өзүңүздүн ишиңиз болот. Эчтен киргендеги дагы бир жолу көргөзүп өтөйүн. Мынакей бул жагы душ болуп калат экен. Жуунуп тарануучу бөлмөсү, ажаткана бөлмөсү өз-өзүнчө жайгашкан. Мынакей көрүп турасыздар, ажаткана бөлмөсү бул жакта. Ушул эле бөлмөдөн мынакей бул бөлмөгө, конокко, ата энелер уктоочу бөлмөсүнө да өтүп кетсе болот экен. Биздин акыркы бөлмөгө баш бага турган болсок, айымдардын сүйүктүү болгон бөлмөсү бул ашкана бөлмөсү. Ашкана бөлмөсү бир аз чаканыраак экен. Газ түтүкчөлөрү толугу менен тартылган. Үйгө 70-80% адам жашап баштагандан кийин гана анан газ түтүкчөсү, борбордук түтүкчөгө уланат дагы. Үй толугу менен колдонууга берилет, техпаспорту чыгат. Азыр үйдүн документи ДДУ боюнча гана кармалып турат. Мынакей көрүп турасыздар. Бөлмөнүн терезеси. Үйдүн сырты толугу менен жылууланган. Көрүп турасыздар. Мынакей крышасындагы бир сыйра чатырын көргөзүп өтөлүп, чатыры толугу менен тосулган. Жамга суу өтпөйт, көрүп турасыздар. Айымдар жана мырзалар, ушул 3 бөлмөлүү батирибиздин жалпы наркына келип токтоло турган болсок, батирибиздин жалпы наркы 90 000 акча доллары менен бааланууда. Бир аз шүрпери жолдору бар. Албетте сизде унаа боло турган, автоунаа боло турган болсо, алып келсеңиз ага да алмашуу жолдору бар. Батирге эмес, унаага. 1 же 2 же 3 жана базарда өтө турган унаалар болсо, мисалы үчүн, эгер сиз унааңызды реалдуу баага баалап жаткан болсоңуз, анда бул батирди өзүңүздүн пайдаңызга алып кетүүгө толугу менен мүмкүнчүлүгү бар. Мисалы, Sonata же K5, Kia K5 унаасы же болбосо Spark унаалары бар го, же Kia Morning унаалары, Корея өлкөсүнөн, Япония өлкөсүнөн келтирилген жакшы унаалар болсо, базар тарта турган унаалар болсо, сүйлөшсөңүз болот. Үй жөнүндө кененирээк маалымат алуу үчүн төмөндөгү номерлорго байланышыңыз, кабарлашыңыз, соодалашыңыз. Биздин каналды күзөтүп туруңуздар. Үй издегендер болсо, ушул видеону аларга бөлүшүп койсоңуздар болот. Чоң бармактан басып, ой пикир калтырып, биздин каналды күзөтүп туруңуздар.